Бүгін сот, прокуратура, күш жана коопсуздук органдарынын иши каралат. Булар коррупция менен күрөшө турган органдар, тилекке каршы коррупция менен күрөшө турган мамлекеттик структуралар өздөрү коррупцияга малынып, өз милдеттерин толук кандуу аткарбай жатат. Коопсуздук кеңешинин февраль айындагы өткөн жыйынында өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик органдардагы коррупция боюнча сын пикирин айтып, ага каршы күрөшүүнү күчөтүүнү тапшырган. Басма сөз жыйынында Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев учурда бул багытта жүрүп жаткан иштер боюнча маалымат берди. Анын айтымында коррупция менен күрөшүү өлкө аймагында уламдан улам күчөтүлөт. Катчы ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Аскарбек Шадиев өлкө аймагында экендигин кошумчалады. И, соответственно, мы прекрасно видим, что кылмыш кылган аткаминерлер сөзсүз жоопкерчиликке тартылат. Биз учурда козголгон иштер аягына чыгарылып, күнөөлүү адамдар сөзсүз жоопкерчиликке тартылат деп ишенимди айта алабыз. Күнөөлүү адам жоопкерчиликке тартылбай калбайт. Аскарбек Шадиев өлкө ичинде эгерде чыгып кеткен болсо, чек арадан мыйзамсыз өткөндүгү үчүн кылмыш иши да ачылат. Бирок азыр ага карата акыркы айып угузулай элек. Ошондуктан анын ишмердүүлүгү токтотулбайт. Акыркы айып угузулгандан кийин гана анын кирешелери мамлекетке өтөт. Коррупция менен күрөшүүнү бир гана президент күч түзүмдөр эмес, эл менен тыгыз иш алып баруусу керек дешет саясатчылар. Сооронбай Шарипович коррупцияны деңгээлин ылдыйдатуу системалуу жөнүндө айтты. Булар ошол эле 6 жыл болгон мурун саясатты жүргүзүп атат. Тигини отургузабыз, муну отургузабыз. 6 жыл отургузду, эмне болду акырында? Мында таможняда канча таап атат. Прокуратуранын өзүндө 100 миллионго чейин, миллионго чейин взятка ошол жерде деле табышты. Мына ошон үчүн бүгүнкү күндө эл менен иштеш керек. Эл айтып берет. Анан кийин чын дили менен иштеш керек да. Болбосо элге баягы жомокторду айтып кереги жок. Бүт президент айткан цифралардын баарын аягына чыгарыш керек. Ошон үчүн орустар государево око деп коет да. Президент айткан тапшырманын баарын кынтыксыз так аткарган үчүн генеральный прокуратура бар. Бизде мыйзамдар так аткарылыш үчүн генералдык прокуратура бар да. Мен ойлоп атам, жаңы генералдык прокурор ушул жумуштарды аягына чыгарат го деген үмүтүбүз бар да. Президенттин талаптары коррупция боюнча коюлуп атат, жемкорлук боюнча коюлуп атат. Ал туура эле. Жемкорлуктан арылышыбыз керек. Мына азыр коомчулукта, мына парламенттагы, президенттагы баары тең ушу жана урдап жегендерге бөгөт коелу деген ойдо күрөшүп атабыз. Эми аны правоохранительный органдары тергөө амалдары айтат экен. Бизде баягы мен берде тиешем жок, анан берде деп сыртка тууралуу указание бергендер калып, анан баягы майда чүйдалар кесилип кетпеш керек. Ошон үчүн баягы ошонун башында турган адамдар жооп бериш керек да. Катчынын айтымында бул маселе жалпы эл тарабынан чечилүүсү туура. каждый человек, занимающий государство. Экс-президентти кол тийбестиктен ажыратуу маселеси кошумча иштеп чыгууга муктаж. Демилгени эл менен талкуулаш керек. Чечимди жогорку кеңештин 120 депутаты же президент эле кабыл алып койбой, мүмкүн референдум өткөрүү керек. Белгилей кетсек, 17 майда парламент Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияга байланыштуу маселени талкуулап жатканда, экс-президенттерден кол тийбестикти алуу демилгесин колдогон. Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиевдин мындай сунушун жыйынга катышкан 112 депутаттын 87си колдоп, 14-ü каршы добуш берген эле. Гүлбарчын Мырзабекова, Чыңгыз Исхаков, Нур Ньюс, Бишкек.